Жай мезгилдеринде Ош облусунун эң четки району болгон Чоң Алайды көздөй бет алган туристтердин агымы көп. Анткени бул аймакта деңиз деңгээлинен 7134 метр бийиктикте турган Ленин чокусу жайгашкан. Дал ушул чокуну көрүүнү, аны багындырууну эңсеген альпинисттердин саны жыл санап өсүүдө. Союз мезгилинде Алп лагердин эң орчундуусу саналган Ленин чокусуна дүйнөнүн булуң бурчунан туристтер келип турса, Союз урагандан кийин чет элдик коноктордун агымы азая түшкөнү белгилүү. Чокуга чейинки жолдун эң төмөнкү бөлүгүндө ачык таш базалык лагерь жайгашкан. Турист-альпинисттер ол дал ушул биринчи лагерге жайгашып, климатка көнүккөн соң андан соң арыз соккуну багынтууга бет алышаарын 15 жылдан бери чет өлкөлүк коноктору тейлеп келген туристтик фирманын жетекчиси Пайзилла Мурзаканов айтат. Туристтерди Кыргызстанга көбүрөөк тартуу максатыбыз ошол. Туристтерге жакшы шарт түзүп берип, ушу келген туристтердин тамак ашын, тейлөөнү жакшыртуу күндөн күнгө Кудай калса жакшырып баратат. Бул келген туристтерге өтө сылык, өтө жакшы мамиле кылыш керек. Чоң Алайдагы жападан жалгыз тур фирма катары элди тейлеп келген ишкананын максаты туристтерди Кыргызстанга таанытуу. Ал жерге барганда алар 3 күн турат дагы ошол биринчи лагерден экинчи лагерге чыгат. Ал экинчи лагерге аларды баштап жүргөн гидтер керек. Ал гид болбосо ал тоого чыгыш деле өтө кыйын. Муз, жаракалар бар, өтө опасный жерлери бар. 90 градуста баягы жип менен байланып өздөрүнүн бая трешиналарга түшүп кетпес үчүн өздөрүн жакшы сактап өтүп кетет. Өз алтынча керектүү тамак ашын, кийим кечесин, ыракы жолго ылайыктап буюмдарын көтөрүп алышкан туристтердин айрымдары Кыргызстанга, Чоң Алайга алгачкы ирет келип жатышкандыгын айтса, кээ бири буга чейин бул өрөөндө болгонун билдиришти. Эң башкысы алар үчүн табигаттын кооздугу, элдин меймандостугу жакшы таасир калтырып жатыптыр. Я здесь первый раз и Мен өзүмдүн күчүмдү сынаганы Саратов шаарынан келдим. Бул жакта биринчи жолу болуп жатам. Учурда жогору көздөй бет алууга даярдык көрүүдөмүн. Бул жакта кандай окуялар болгонун, анын ичинде чокуга жетпей 50дөй орус альпинисттери каза тапканын да жакшы билемин. Аба ырайы күтүүсүз өзгөрөт. Мен тажрыйбалуу альпинист эле эмесмин, жөн гана кызыгамын. Бул жактын мага эли, жери жакты. испытать себя. Я приехала уже второй раз. Мен бул аймакка экинчи жолу келип жатам. Өткөн жылы келгенимде аба ырайы жакшы эмес болгондуктан максатыма жетпей калгам. Эми бул жолку аракетим ийгиликтүү болсо экен деп турамын. Бош убактымда тоого чыгам. Бул менин хоббим. Кыргызстан мага аябай жагат. Складывается хорошо и погода позволит. My name is Pierre, I'm from France. Менин атым Пьер. Менин бул жакка Франциядан келгениме 1 жума болду. Бул жактан жаңы маданиятты көрдүм. Кыргызстанды, жаратылышын көрүү максатым. Бул жакка биринчи жолу келип жатам. Yeah, it's far away from France and I wanted to discover. Кыргызстанда тоо туризмин өнүктүрүү негизги маселелердин бири болуп саналат. Ошентсе да кооз табиятыбызды көрүүгө, бийик чокуларыбызды багынтууга, дүйнөнүн булуң бурчунан агылып келген туристтерге, альпинисттерге ойдогудай шарт түзүлбөй келет. Эгер бул иш мамлекет тарабынан колго алынса, Ленин чокусу эле өлкө казынасына миллиондогон сом кириш алып келмек. Шекер Сатыбалдиева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.